Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Элтерде Билерман Ордо бүгүн 6-чы тур. Сиздердин назарыңыздарга Нуристан Марат уулу жетектеген команда биздин ордобузга келген. Ал эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, билермандар, мен команданы ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү оюнда Айбек Кыргызбаев команданын жаңы мүчөсү, Ушара студент, Сезимгүл Райымжанова команданын жаңы мүчөсү, студент. Кийинки катышуучубуз Айдарбек Туратов, энергетика тармагында окуп жаткан студент, команданын жаңы мүчөсү. Биймамат уулу Шахназар, кибернетика тармагында билим алып жатат, команда мүчөсү. Базарбай Юлдашев, тарыхчы кесибин аркалап келет. Жана команданын капитаны Нуристан Марат уулу, мнемонист, педагог, мыкты Билерман 2019. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзмөкчү. Дагы бир жолу кош келипсиздер, кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу билермандар. Нуристан мырза, команданы жетектөө бүгүн сиздин мойнуңузда. Алгач биз клубтун атынан дагы бир жолу сизди ушул үйлөндүңүз. Кече жакында сизге бакыт таалай каалайбыз жана жалаң ийгиликтер болсун. Куттуктайбыз. Команданын курамы бир аз универсалдуураак болуп калды, Нуристан мырза. Бирок ошентсе дагы баягы тобокелчилик жакшы нерсе. Маанайыңыздар жакшыбы, команда оюнга даярбы? Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Бүгүн негизи маанай өтө сонун. Буюрса алдыда команданын курамы жаңы, бирок биз болушунча максималдуу деңгээлде бүгүнкү оюнду утканга аракет жасайбыз. Командама ийгилик. Командага ийгиликтер каалайбыз. Сиздердин экраныңыздарда биздин даректер турат. Facebook, Instagram жана YouTube. YouTube'да биздин оюндар жүктөлүп турат. Расмий өнөктөштөрүбүз Барбол. Барболго чоң рахмат, сиздерге ийгилик каалайт. Барбол атамекендик өндүрүш фирмасы жалаң кондитердик адал алыстар сиздерге сунуштайт. Ошондой эле актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0, биринчи раунд. Жогорку лигага чыгуу үчүн ат салышат команда. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашы керек. Команданын курамында 3 жаңы оюнчу бар бүгүн. Тагыраагы оюндун жүрүшүндө бул оюнчулар менен биз жакындан таанышабыз. Телекөрүүчү сиздерге фото суроо жөнөткөн. 2 адамдын колу жана бир буюм жана ортодо кандайдыр бир жазуунун бекитилгени турат. Сиздерге суроо, урматтуу команда. Бул дүйнөдөгү кайсыл белгилүү уюмдун кызматын жарнамасы? Минута кетти. Аял эркек болот биринчиден. Экинчиден бир жерден экинчиси бар. ЮНИСЕФ кайсы ортодогунун бала деп элестетсек, мисалы үчүн. Бир муунда экинчи муунга жеткизип берүүбү же? Бир муунда экинчи муунга жеткизип берүүбү? Бир нерсени экинчи нерсеге жеткизип берүүбү? ЮНЕСКО
FedEx болуп калышы мүмкүн да. Жок, бул жерде мына уюм база болот сынак бул жерде. да, Ооба, база сынак. сынак. Ошону Эhtiyat сындырбай кылыш керек. эhtiyat кылып жеткизип берүү да. Кайсы уюмдар бар дагы? Археологдордун уюму эмеспи бул? Негизи эми тарыхый мурастар боюнча ЮНЕСКО бар. ЮНЕСКО бар дагы. ЮНИСЕФ бул балдар Жаратылышты коргоо, Greenpeace деген сыяктуу нерселер тиешеси жокпу? Эгер ЮНЕСКО болсо өтө эле оңой болуп калат. База. ЮНИСЕФте баланы көтөрүп турган. ЮНЕСКО баланы көтөрүп турган. Ортодогу базаны бала деп эсептесек эгер Биринчи муундан экинчи муунга сындырбай жеткизип берүү. Аял эркек болсо бир нерсени асыроо. аял эркек ортосу бала болот. Бала болот. Дагы башка вариант. Неге Ойлонойсуз мисалы коробка менен тосуп койгон бул жерде көрүп атасызбы? Аны өзүнчө Бул доставка менен алектенбейби? Жеткизип берүү кызматы болушу мүмкүн. Логистика. Кайсы уюмдун деп берип атат да, суроодочу. Кайсы уюмдун деп атат. Компания да алар. Алар компания, бул уюм эмес да. FedEx, Европа союзу, DHL бул болуп саясий мааниде уюм эмес да, бул ошол Реклама бул коомдук маселелер. коомдук маселелер боюнча, пром, адам укуктары боюнча, бирок адам укуктарына эч кандай байланышы жок. Базаны сүрөттөй. Кара Назарбай сен жооп бер, ЮНЕСКО депчи. Так меники FedEx менен DHL да. Уюм болуп эсептелет. ЮНЕСКОнун ичинде. ЮНЕСКО. ошол компания болобу уюм болобу кайсы компания уюмдун аты жазылып турат деген маселе бул жерде, урматтуу билермандар. Бирок караңыздар, эки кол жана ортодо буюм турат. Ким жооп берет, Нурислам мырза? FedEx. Урматтуу алып баруучу, эгерде сиз уюм дегендиктен биз түз мааниде аны уюм деп түшүндүк негизичи. Ошону мен Бириккен айтып Улуттар атам уюму, да, бул ЮНЕСКО. уюм бирикме компания болуп кете берет. Бирок мен бекитилип турган жерде ошол кайсыл компаниябы же уюмбу ошонун эмнеси жазылып турат. Демек бул рекламасы да, тагыраагы. Анда эгер бул коопсуз жеткизип берүү болот да, урматтуу алып баруучу. Эми дүйнөдө эң активдүү жеткизип берүү менен алектенген компания бул FedEx. Демек бул сиздин акыркы жооңуз. Ооба. Туура жооп сиздерге ушул эле көрүнүштү мен оригиналын сиздерге азыр мен көрсөтөйүн. Демек бул чындыгында дүйнөдө белгилүү FedEx Express жеткирип берүү кызматынын рекламасы. Бул жерде сиздерди негизи байлай турган коробка болчу. Бул коробка сиздерди негизи байлаш керек болчу. Эсеп азырынча 1-0 команданын пайдасына. Экинчи раунд. Ушул боюнча иликтеп көргөнбү кызыгып? FedEx компаниясы изгой кинофильминен кийин кардарларын азайткан же көбөйткөнбү, Нурислам мырза? Сизде маалымат барбы? Урматтуу алып баруучу, эгерде кинонун максаты бул FedEx компаниясына акча алып келүү да, себеби FedEx компаниясы уруксат берип кино тартылып аткандан кийин, демек сөзсүз түрдө бул кайсы бир деңгээлде чоң бир рекламалык негизде тартылган кино болуш керек. Азизбек Ашуров Ош шаарынан суроо берет. Урматтуу билермандар, бул нерсе кайсы бир өлкөлөрдө пахтадан жасалат экен, бир гана өлкөдө пластмассадан жасалат. Австралияны $5. $5 жатсам экен. $10 5 ге. $10 экиге бөлүп колдоносуз $5. Жөнөкөй болуп калат. Бирок Ошол эле да. ошол эле. Негизи основной акчанын 80% кагазда Эмнеде суроо да, эмне. Акча жөнүндө болот да. Урматтуу алып баруучу, бизде мөөнөттөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Юлдашев Базарбай. Юлдашев Базарбай кайсыл өлкөдө эмне пластмассадан жасалат? Жооп акча жөнүндө сөз болуп атат. Өлкө Австралия доллары. Австралия доллары. Ооба. Экиге бөлүп деле колдонсо болот. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Маселе доллар жөнүндө болуп атканы чын, бирок Австралия эмес, Канада доллары, урматтуу билермандар. Канада доллары пластмассадан жасалат. 1-1 эсеп. 1-1. Өлкөдөн адашып калдыңыздар. Өлкөдөн. 3-чү раундга старт беребиз. 3-чү раунд. Доллардын канча пайызы негизи пахтадан, канча пайызы леондан жасалат? Базарбай мырза билесизби? Жок, так маалыматым жок экен бул боюнча. 75% негизи пахтадан болот.
Алтыбай Кадырбаевдин кезектеги суроосу. Бишкек шаарынын тургуну. Назарыңыздарда Shuttle космос кемеси. Space Shuttle программасынын биринчи учууларында космостук кеменин бардык бөлүгүн сол жактагыдай ак түскө боешкон. Сол жактагы көрүнүшүн ак түскө боешкон. Бир нече убакыт өткөн соң адистер май куюучу бөлүгүн мурункудай боебостон өзүнүн эле түсүндө калтырууну чечишет. Оң жактагыдай кылып. Сиздерге суроо, эмне үчүн мындай кадамга барышкан? Кетти минута. Май билиниш үчүн, бул өтө элементардуу да, өтө элементардуу. Анан майдан Булар жаруу баары космоско чыгып кетти. Жок, космоско таштайт да мунчу артка. Жок. Жок, бул май куюучу бөлүгү кетет ансыз эле. Сызганы билинет. Демек альтернатива ойлоп табышыптыр андан кийин. Ооба, демек эмне себептен? Май эмес, башка менен. Башка бир нерсе болуш керек да, космосто ошо. Негизи суу келбейби? Шаттыл келбейби кайра? Жок, негизи келет. Негизи бардык немеси таштап бөлчөлөрүнчү. Таштаганы менен бул аны май куюучу эмеси аны менен калат да сөз түрдөчү. Кээ бир бөлүктөрүн ташташы мүмкүн. Кийинкиси негизи бир эле себеби бар, самолеттордо деле ак түстүн негизи ошондой майды билиш үчүн. Майды билиш үчүн кылат да. Значит, альтернатива башка нерсе ойлоп табыш. Илертириш үчүн ушул опасный болгондуктан жаруу. Бул жерде май куюучу деталь жөнүндө сөз болуп атат да, туура же наркы негизги бөлүкчөсү кара түстө болуп атат да. Же ошондо болот. Нурислам мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Базарбай Юлдашев жооп берет. Базарбай Юлдашев, эмне үчүн кийин кайра боебой эле өзүнүн оригиналдуу түсүндө калтырышкан? Эми так жооп болбой атат, аракеттеп көрөйүн. Баштапкы учурда, мисалы үчүн май менен жүргөн болсо, негизги керосин мисалы үчүн, кийинчерээк замандын өнүгүшүгө жараша башка күйүүчү майга альтернатива каражаттар ойлоп табылгандыр. Газ, азот жана башка ушундай уран дегендей. Ошого эми майдын кереги жок, майда акканы билинбейт. Май акпайт, сызып, ошого өзүнүн түсүндө калтырган. Ак түстү негизи эмне үчүн боешкан? Май аккан акпаганын билиниш үчүн. Мурда. Жооп кабыл алынат. Ойлонуп көрөлү. Космоско учуп жаткан кеме болсо, анын кайсы бир жылчыгынан май агышы мүмкүнбү? Ошого жол коебу деген суроо туулат. Эмне үчүн булар кийинки космостук корабльдерди боебой коюшту? Физиктер барбы биздин клубда? Физиканы окугандар ким бар? Залкар, сиз физикпи? Саңсак жалпы билемандар, командага ийгилик. Биз ойлоп атабыз, бул жерде ошол массаны азайтуу үчүн да, космос учуп аткандан кийин биринчи мезгилде масса аз болуш керек деп ойлойм. Анан финанс маселеси дагы ошол болуп кетет да бул жерде. Ушу краскага жетпей калабы акчасы, насанын? Эми бул экинчи жооп да. Негизги басым бул жерде масса канчалык аз болсо, ошончолук тезирээк учат деген ой келет. Түшүнүктүү. Туура жооп. Космос ал жерде биринчи кандайдыр техника же адам туш боло турган жагдай бул масса маселеси, Нуристан. Адистер космос кемесинин жалпы массасын үнөмдөө максатында граммдар жөнүндө сизге кетип атат, Нуристан мырза. Граммдар жөнүндө үнөмдөө максатында кийинки учууларда космостук корабльдин негизги корпусун краскалоону эме кылышкан, краскалабай эле коелу деген. Анткени ушул жерде да болжол менен бери дегенде бир 100 кг салмагындагы краска экономосу дагы корабль ошончолук өзүн жакшы алып жүрөт экен да космос. Мына ушул себептүү булар боештон баш тарткан. Ошол себептүү суроо берилип жатат сиздерге. 2-1 эсеп азырынча. 2-1 жана суроо ээси Алтыбай Кадырбаев телекөрчү тарапка дагы бир упай алып келди. Жалпы эсеп демек телекөрчү бир упай алдыга чыгышып атат. Биз болсо 4-чү раундга старт берели. 4-чү раунд жана бүгүнкү оюндагы биздин жаңы команда мүчөлөрү. Туратов, Айдарбек сөзү тартабыз. Айдарбек мырза, кайсыл жерде окуйсуз, канча жаштасыз дегендей. Өзүңүздү бир тааныштырып кетсеңиз. 3-чү курсмун, жашым 20да. 11-чи класста да катышкам, ушу биринчи курста болгон эмес, карантин байланыштуу. Ошондуктан 2-чи курс, анан ушу 3-чү курста катышып келип жатам. Асылбек Камчыбеков Кызылкая шаарынан силерге каршы суроо берет.
Урматтуу билермандар, бүгүнкү күндө суусундуктардын аябай түрлөрү көп дүкөндөрдө жана алардын арасында ар кандай товардык белгилер менен, ар кандай мөмө жемиштерден куралган суусундуктар бар. 1933 жылы испаниялык химик Триго оранжин деп аталган газдалган суусундукту ойлоп тапкан. Анын курамы ошол убакыттан бери өзгөрбөй келет. Бүгүнкү күнгө чейин курамында апельсин, лимон жана мандарин бар. Алгач бул суусундук кадимки тунук айнек бөтөлкөлөрдө жасалган жана сатылган. Кийинчерээк аны иштеп чыккан компания акчаны үнөмдөө максатында суусундукту алюминий банкаларга куюп сата баштайт. Бүгүнкү күндө дүкөндөрдө биз ошо алюминийден жасалган банкалардагы суусундуктарды көрөбүз. Алардын бул иш аракетинен кийин кардарлар суусундуктун даамы өзгөрүп кеткендигин айтышат. Мына ошондо компаниянын адистери чыгымдын көлөмүн көбөйтпөстөн жана идиштин да көлөмүн чоңойтпостон эле суусундуктун даамын калыбына келтирүү үчүн кандайдыр бир ыкманы ойлоп табышкан. Алюминий идиште, Нуристан мырза. Кандай ыкманы ойлоп табышкан булар алюминий банкада? Кетти минута. Апельсин, лимон, мандарин болот. Биринчиден булардын үчөө тең сары түстө. Үчөө тең сары түстө болот атат. Ошо фонтан түсүндө да, үчөө түсү тең сары түстө да. Алюмин Эмне себептен именно даамын эмне кошушу мүмкүн? Же болбосо банкадагы сыртына бирдемке кошушканбы, сыртын, банканын сыртын рекламасын өзгөрткөн болушу мүмкүн. Бирок бул жерде даамын өзгөрткөн деп атат. Даамын. идишти айткан эмеспи? Лимон кычкыл. Мен аны ой, балким. Спрайт, анан доктор Швайпер болду. Бияташ составына караганда. Жок, бул жерде эмне идишти себептен өзгөртүп атат анын ичин? Эмне кошушу мүмкүн? Же бир нерсе алып коюшу мүмкүн? Анын альтернативасын ойлоп таап атышат. Булар эч кандай чыгым кетирбей. Азырга чейин эмес, состав өзгөргөн. Составы өзгөргөн жок. Состав өзгөргөн жок. Демек состав кошкон эмес. Эч нерсе кошкон эмес. Демек ичиндеги курамындагы бир нерсени эле өзгөртүп койгон да. Же көп Балким кошкон, же аны азыраак кошкон. сатууда аны холодильник сатын неме кылышкан. Алюминий идиш өзү сырдаган эмеспи башка? алюминий банканы кичинетип койду. Алюминий идишти сыртка койгондо ал жылуу болуп туруп таамы өзгөрүп кетет. Эмне болсо? Алюминий идишти күнгө койгондо алюминий өзүнөн ысыкты өткөрүп туруп, ал ысык калат. Анын ичиндеги состав өзгөрбөй туруп эле өзгөрөт. Банканын ичине бир нерсе кылышканда болор. Сырдагандай мисалы. Банкада сөз. Дагы не болсун? Же ошо Банкада ачкан нерсесин сырдаган же Жобосондун составын Урматтуу алып баруучулардан жардам алыңыз. Урматтуу Ордо, жакыныраак келиңиздер. Команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж. 20 секундда кетти. Gaz çıkart, barut pişti geç. Belki alışır, gaz şu orada ne satılıp olmadı. Рахмат. Убакыт токтотуп берет окшойм. Менимче дуулдаган талкуу токтоп калды. Нуристан мырза. Урматтуу алып баруучу, Ордонун жоона рахмат. Ордонун жоона таянып жооп берип көрөбүз. Бул Трико оранжин биринчи ачык идиштерде сакталганда өзүңүз айтып өттүңүз, андан кийин шишелерде, ооба. Аларда көрүнүп турганда, ал канча деңгээлде экендиги, кандай курамда аралашмасы кандай экендиги көрүнүп турган. Андан кийин банкага өткөндөн кийин бул банка идиштер булар жабык болуп эсептелинет, көрүнбөйт. Ал эми алар чындыгында аны ачып эле, мындай шашып эле ичишкен да, ичкенде ичиндеги эми бул табигый сок болгондугуна байланыштуу ал аралашкан эмес. Ал эми аны аралашпай эле ичип алып, анан кийин даамында көйгөйлөр пайда болгон. Ал эми ошондой көйгөйнү жаратпаш үчүн алар аралаштыруунун альтернативалык ыкмасын ойлоп табышкан. Алар эменин банканын оозун эмне үстүнө эмес, тескерисинче астына коюп койгон. Ушул сыяктуу бир альтернатива колдонгон. Аны ачыш үчүн алар сокту, банканы тескерисинче кылып, сокту аралаштырууга туура келген. Ошол ыкмадан кийин проблема, маселе чечилген. Кардарлар өзүнө ыраазы болуп кайтышкан. Жакшы өтүп баштаган андан кийин. Кыскасы чайкоо проблемасы, маселеси жөнүндө сөз болуп жатат бул жерде. Бүгүнкү күндө дагы суусун сакталган идиштердин дээрлик бардыгында чайкап ичиңиз деген дагы жазуу бекеринен жазылбаган. Жооп туура. 2 эсеп. Сиздерге мынакей көрдүңүздөрбү? Банканын ача турган жагын үстүнө эмес, түйүнө каратып коюшкан дагы полкадан алган кардар сөзсүз муну оодарып туруп ачыш керек болгон. Натыйжада бунун ичиндеги суусундук, нектар алмашып, анын даамы өзүнүн ордуна келген.
эки эсемде оюн улантылат. 5-раунд. 5-раунд. Жана биз кийинки сөздү Сезимгүлгө беребиз. Сезимгүл Райымжанова. Команданын жаңы мүчөсү. Менимче Сезимгүл өзү да бүгүн ойлогон эмес бул оюнду ойноймун деп. Сезимгүл өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен Сезимгүл Райымжанова, азыркы учурда Кыргыз Өзбек университетинин 1-курсунун окуучусумун. Буга чейин мектептерде, мурда окуу жайларда катышып жүргөм. Ал эми бул жака бүгүн көрүүчү катары келип, мындай эле биринчи жолу катышып турам. Оюн аябай кызыктуу, сонун. Бул сизге берилген аябай жакшы мүмкүнчүлүк болду жана мен ойлоймун мындан сиз аябай чоң тажрыйба аласыз деп. Супер Блиц раунд. Сиздерге бир телегөө үчүн 3 суроосын берем. Белес Абдисаттар уулу Бишкектен сиздерге каршы суроо берет. Ташкенттеги оюндан алган таасирлер кандай болду Нурсисан мырза? Урматтуу алып чындыгында сөз менен айтып жеткире алгыс. Мен Ордодогу бардык оюнчулардын ошол жерде болушун каалар элем чындыгындачы. Биз бул жерден толтура, албетте бизде өкүнүү болгон жок. Толтура мындай бир таасирлер болду. Биз Кыргызстандын деңгээлин көрдүк. Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде Казакстандын канчалык алдыга кеткендигин, Өзбекстандын интеллектуалдык жаатта канчалык чоң иштерди алып барып аткандыгын, президенттин көңүл буруп аткандыгын, ошончолук шоу интеллектуалдык оюнду шоуга айландырып өткөзүп аткандыгы бизди аябай сүйүнттү. Бизде дагы бир оюндун жаңы форматтарын көрдүк, жаңы таасирлер болду. Анан биз интеллектуалдык тармакта али көп изденишибиз керек экен, көп иштерди жасашыбыз керек экендигин түшүндүк. Мындай чынын айтканда биз интеллектуалдык тармакта аябай артта экенбиз. Ошону түшүндүк, буюрса жаңы идеялардын үстүндө иштеп атабыз. Кыргызстанды дүйнөлүк чемпионаттарда, Борбордук Азия чемпионаттарына бир жакынкы бир 5-10 жылдын ичинде өтө күчтүү даярдабаса болбойт. Себеби биздин деңгээлибиз бул Кыргызстандын билим берүү системасынын деңгээлин көрсөтүп атат. Белес Абдисаттар уулу, сиздерге мындай суроолорду берген. Баарыбыз жакшы билебиз. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргызстандын тарыхына тиешелүү тарыхый окуяларга жана ар кандай маанилүү иш-чараларга арнап атайын коллекциялык монеталарды чыгарып келет. Бул коллекция үчүн. Сиздердин назарыңызда мен биринчи 10 сомдук коллекциялык монетанын сүрөтүн көрсөтүп атам. Бул биринчи сиздер көрүп турган сүрөттө кайсыл окуяга байланыштуу чыккан бул монета атайын бир бекитип койдук биз кээ бир жерлерде. Кетти 20 секундда. Жооп бериңиз. Базарбай Юлдаш жооп берет. Базарбай. Жооп Үркүн. Үркүндүн 100 жылдыгы. Үркүндүн 100 жылдыгы. 100 жылдыгы. Биз азыр көрөлү бул эмне болгон монета экендиги. Үркүнгө 100 жыл аттуу монета. Биринчи суроонун жообу туура. Экинчи суроо. Экинчи суроодо эмне чагылдырылган кетти? Кимдир өлтүрүлгөнү? Репрессияга, по-моему. Репрессия болушу мүмкүн. Ким бар? 29-жылы Курманжан датка өткөн да. Ана кеме атта. Поезд. Согуштун бүткөнү. Сиз каймандай. Самачын жолу. Бул Саманчынын жолу. Жамиля. 2009 жазылды эле Саманчын. 2009 кандай окуя болду? Жок, 2009 жыл тарыхы кандай кайсы бир жылдан бардым. Нурсисан мырза. Урматтуу алып баруучу, бул бир окуяга арналып түзүлүп атат да туурабы бул монеталар? Ооба, же окуяга, же маанилүү бир тарыхый фактыга дейбизби? Ошол. Урматтуу алып баруучу, бул жерде биринчи бетинде биз Чыңгыз Айтматовду көрүп турабыз, экинчи бетинде бул Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасы. Негизи ошол 60 жылдык болсо, жок 60 жылдык эмес. 50 жылдыгына арналып чыгарылган окшойт. Саманчынын жолу. Саманчынын жолу. Айтматовдун чыгармасы. Бул эми поездди көрүп турабыз, бул жакта жер эме Толгонай жерини, бул жакта Субан менен балдары, чыгармадагы каармандар. Жок, кабыл алынат. Сүрөттүн оригиналын коебуз азыр. Саманчынын жолу. Чыңгыз Айтматовдун кол тамгасы турат оригинал. Жана Саманчынын жолуна арналып чыгарылган монета. Экинчи суроонда жообу туура, жана биз үчүнчү суроону коебуз. Үчүнчү суроо мына бул.
Бул жерде эмнени көрүп турасыздар сиздер? Эмненин белгиси дейбизби? Эмне бул? Кандайдыр жазуулар турат. Кетти 20 секундда. Сомдун белгиси да бул. Бул сомдун белгиси кыргыз сомунун Ошол Нисанда табыш керек да, ошол Нисанда табыш керек. 2000 канча? 18. 2018. 50 тыйын болуп атат. 2018 болуп атат. Бир кишинин сүрөтү турат. 89. кыргыз валютасынын 25 жылдыгына эмеспи? 5 сом, bir sonra 5'in arıyor. Сом кабыл алынганда 25 жыл болгондо эмеспи? Жок, бул жерде бир кишинин немеси турат го бул жердечи. Бир инсандын сүрөтү турат бул жердечи. Бул азыр канча 2018? 18 эмне окуя болду 18? Тыйын экен да, тыйын экен. 50 тыйын бул, 50 тыйын. Kalsın tınsa koşuş kerak. Нуриса мырза, отуруңуздар. Эмненин белгиси, эмне бул? Урматтуу алып баруучу, бул жерде турган бул сомдун белгиси, мисалы доллардыкы S формасында, евронукы E формасында, ал эми бул көрүнүп турган эн белги бул кыргыз сомунун белгиси болуп эсептелинет. Ал эми 93-жылы 10 майда биринчи жолу кыргыз сому кабыл алынган, ошол кыргыз сомунун 25 жылына арналып чыгарылган монета. Жоп, туура. Товардык белгиси кыргыз сомунун билип алыңыздар, урматтуу билермандар. Теле көрүүчүлөргө дагы бул көпчүлүк жерде бул чыга бербейт. Жана маалымат үчүн баарыбыз билишибиз керек. Демек, S жана түйүндө сызык бул кыргыз сомунун товардык белгиси болот. 3-2 бүгүн бул команда жогорку лига үчүн ат салышып жатат. Жана биз 6-чы раундга старт беребиз. 6-чы раунд. Бегали Мырсалиев Кадамжай районунан сиздерге каршы суроо берет. Биздин жаңы дагы бир оюнчубуз бул Айбек Кыргызбаев. Айбек мырза, кайсы жерде окуйсуз, кайсы жерде төрөлгөнсүз? Кара Суу району Кайран айылына туулганмын. Азыркы күндө Кыргыз Өзбек эл аралык университети медициналык коллежинин 2-чи курстун студентимин. Өзүңүз тандалган кесип? Медколлеж. Медколлеж, ооба. Кайсы адистикте? Медайым иши адистиги боюнча. Бизде Эдигизо билим берүү борбору менен келишимибиз бар. Ошол келишимдин негизинде бул окуу жайды бүтүп Германияга барып иштеп келебиз. Бегали Мырсалиев сиздерге төмөнкүдөй суроону жөнөткөн. Урматтуу билермандар. Базарбай камерага көрсөтүп коюңуз, теле көрүүчүлөр да көрсүн. Урматтуу билермандар. Бул буюм узун шибеге сыяктуу көрүнгөнү менен бул шибеге эмес. Узун тумшугунун кыпчыгычы бар. Кичинекей кыпчыгыч бул. Кыпчыгычы бар. Кыпчый турган касиети бар мунунчу. Так ушул предмет менен улуу ата мекендик согуш учурунда чалгынчылар кандайдыр бир ишти аткарышкан. Чалгынчылар эмне кылышкан муну менен? Кетти минута. Жок. Чалгынчы болуп атат да, бул чалгынчы болуп атат. Бул сапёр эмес, бул сапёр эмес. Эмне ал эмнелер бир нерсени эшик ачабы, эмне кылат? Же бир нерсени кылчу болуп калса ошол окталыш түндөр болушу. Bu bayağı чип эмеспи? Типа местан аны билдириш. Отпечатка жок ал мен карашпайт. Мындай кылайлычы, разведчиктер, чалгынчылар бул мен эмне иштерди аткарышы мүмкүн? Разведчиктер эмне иш аткарышы мүмкүн? Разведчиктер Информация топтойт. Информация топтогондо буну эмне максатта колдонушу мүмкүн? Каттар кармак алышы мүмкүн болушу. Ой, бир нерселерди ачуу Каттарды максатында Кагаздарды өзүнө алыш үчүн алыста болсо. Бул жака салат. Алыста болсо ошо менен кармап алыш. Бул мен ушунун ичине салып алабы? Жок. жок, бул Кыпчы өзүнө салып. Балким мунун ичине оролбойбу бул, кыпчыгандан кийин мунун ичине оролбойбу, мына орола турган формада көрүнүп атат бул. Мына ключ болушу мүмкүнбү? Болушу деле мүмкүн. Бул мүмкүн. Мурункуна башкачараак эле да. Пленка дагы эмне кармашы мүмкүн. Фотопленка. Кармасаң ал калат эле го. Ооба. Отпечаток калтырбаш. Фотопленка баягы сууга салат го. Разведчиктерде фотопленка эмне кылат? Фотопленка эмне кылат? Бирок информация да керек да. Маалымат алыш керек да, булардын максатычы маалымат алыш керек. Эмне деп жооп беребиз? Туткунга түшүп калса, газета документ. Газета документ. Ким жооп берет? Жооп бересиңби? Нуриста мырза, Жооп берет. бул предмет менен чалгынчылар кандай ишти аткарышкан? Разведчиктер, эми согуш маалында. Урматтуу алып баруучу Базарбай Юлдашев жооп берет. Базарбай Юлдашев, Кахоттун чемпиону.
Эми алгылыктуу жооп деле чыкпай атат. Эми бир вариант беребиз. Камерага көрсөтүп сүйлөй бериңиз. Сүрөттү. Ушундай вариант келип атат бизге, келип атат. Ал доордо эми фотопленка менен сүрөткө алган доор болгон. Балким бул прибор менен фотопленканы кармагандыр, бармак изичип калбаш үчүн. Сүрөткө тартып бир объектти, нерсени же ошондой документ сыяктуу. Пленканы кыпчып алган. Кыпчып көрүшкөн, текшеришкен. Ооба. Чалгынчынын иши ошол болот да, текшерүү да. Биз ойлодук, бул жерде эми чалгынчы болуп аткандан кийин чалгынчылар өздөрү жөнүндөгү маалыматты дагы билдирбеш керек душмандарга. Андыктан изин жашыруу максатында бир иш аракеттерди аткарса керек. Ботинканын изин сызып кете бергенби? Билбейм эми, балким өчүргөнбү бир нерсени дегендей болуп атат да. Түшүнүктүү. Башка эч ким чекис болгусу келбейт экен, Алишер, сизби? Урматтуу алып баруучу, бизде да бир вариант келип атат. Балким бул универсалдуу ачкыч катары колдонулган болушу мүмкүн. Мен эми туура жоопту айтайын. Талкууну көрдүк. Талкууда туура дагы вариант айтылды, туура эместер дагы айтылды. Эми Базарбай Юлдашев туурасын айтты же жок азыр көрөбүз. Сөзсүз түрдө кармак үчүн көрүп атабыз. Кол менен кармай турган жагы бар. Жыгач дейлик, Муну менен, урматтуу Нурислам мырза, ачылбаган кадимки конверттер, каттарды бурчунан, конверттин бурчун билесиздерби, ачык болот, Нурислам мырза. Кичинекей ачык жери бар конверттин бурчунда. Ошол жерден салып, кагазды кыпчып, бурап алып чыгып туруп, ошол эле бурчтан катты окуп, кайрадан түрүп, ошол жерден кайра киргизип, почтадан салып жиберген чалгынчыларчы. Кат окуу үчүн колдонушкан муну, урматтуу команда. Кимдир бирөөдөн чыкты, мен азыр эстей албай калдым. Бегали Мырсалиев Кадамжай районунан телегөзгө карашат бир упай алып келди. Теңдешүү бул жерде 3-3 телегөчүлөр кайрадан билерманга жетип алды. 7-чи раундга старт беребиз. 7-чи раунд. Эми караңыздар, 41-чи жылдар ушул техниканы колдонуп аткан болсо, чалгынчылар бүгүнкү күндө эмнени колдонушу мүмкүн? Бүгүндө электрондук почталар. Чолпонай Тулибаева Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. Кадамжай районунан катарма-катар 2 суроо. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, 1946-жылдан бери дүйнөгө белгилүү болуп келе жаткан Nina Ricci парфюмердик компаниясы, атыр чыгаруучу компания, анын изилдөөчүлөрү эрте жаз айларында көп өлкөлөргө саякаттайт. Максаты парфюм жыпар жыт үчүн жаңы жыттарды издеп табуу. Алар 1996 жылы Кыргызстанга келип, жана ошондой эле кошуна Өзбекстандага дагы келишет, жана ушул жерлерден француз парфюмерди, парфюмер деген билесиздерби? 100 жытты айырмалап биле турган болот. Булардын мурду өзгөчө болот. Узакта жытты да билип коет, жана көчөдө бараткан атырдын жытын айтып туруп, бул компания, бул Шанель, бул мындай деп айтып берет да. Ошондой адистин көңүлүн биздин аймактарда өскөн кайсы бир дарактын гүлүнүн жыты өзүнө тартат. Көп өтпөй эле алар Парижге дагы барып, ошол даракты ошол жака эгишет. Көчөтүн алып барып. Натыйжада булар эң сонун жыпар жытты иштеп чыгарышкан. Силерге суроо. Француз парфюмерин биздин өлкөдөгү эмненин гүлү өзүнө тарткан? Минута кетти. Өрүктүн гүлү эмеспи? Өрүктүн гүлү, бирок ал жакта бар да, өрүк бар да. Демек ал жакта жок болуш керек да. Туура логика кетти. Ал жакта жок болуш керек. Эрте жазда гүлдөгөн өсүмдүк болуш керек. Өмө жемиштен башка Өзбекстанда, бизде эмне популярдуу? Ысык жерлерде гүл жок. Караганды гүлдөйт го, караган. Эң биринчи гүлдөй турган гүл кайсы? Ошо гүлдөйт эрте жазда. Бирок мындай нерселер бар да, ал жакта Францияда мындай нерселер бар. Аларда кокон гилерсе окшогонуна гүл бар да, мына рекламалардачы ошондон эле ой келди. Жок, кокон гилас сыяктуу нерселер аларда болуш керек же. Кокон гилас. Ошо мындан кийин бар да. Ушул тиреде. Кадамжай кокон гилас болушу Өзбекстанда. Өзбекстан дегенге караганда кокон гилас. Жайдары жооп берсек ушул. Анан
Дагы бир вариант. Жакшы күлөт ушу эрте жазда да. Одан кийин Өзбекстан дегенге караганда ссылка ошолжо жаз мезгилинде. Жаз мезгилинде. Жаз майда гүлдөйт. Майда гүлдөйт. Так, дагы башка бар да, башка бар. Мисалы арчадан алынбайт, каракайдан алынбайт мисалы. кайра эле гилас бар. Арча деле аларда бар да. Бадам деле бар дүйнөдө. Бадам бир жолу неме кылынган. Сирен бар. Ал деле бизге ошо толук. Бизден кийин Нуриса мырза, убакыт бүттү. Урматтуу алып баруучу Айдарбек мырза жооп берет. Айдарбек мырза. Жеке оюңузбу же менин? Биздин командабыздын оюбуз бул кокон гилерс болушу мүмкүн. Кокон гилес? Черешня. Жок, түшүнүп атам. Ошонун гүлүнүн жыты айтып атасыз. Ооба. Сиз жыттап көргөнсүзбү? Кокон гилести? Ооба, жыты бар. Жагабы сизге? Мен парфюмер эмесмин, балким ага жагып койгон. Сиз парфюм эмессиз. Аны баарыбыз билебиз. Демек сиздин жооңуз ошол кокон гилестин гүлдөп жаткан жытын бул парфюмер жактырып алган. Ооба, мына эрте жазда гүлдөйт да, ошондуктан ошо ой келип кеткен. Жооп кабыл алынат. Эми мага жазда гүлдөп турган өсүмдүктөрдү атап бериңиз. Өрөк гүлдөйт, гилерс гүлдөйт. Айдарбек. Алма. Алма. Да, эмеси бар. Жиде. Жиде. Өзү көп да, бар жогун эсептеп чыкса көп чыгат. Основной ушул да, бар жок жерде бар нерсе. Караңыз, Франциядан дүйнө жүзүндөгү мен деген чөптөрдү, өсүмдүктөрдү изилдеп келген парфюм Кыргызстанда ушул дарактын жытынан муногу да көп маселе бар деп туруп ошону дарак, черешня дарак. Мен бул жерде студиядан ким мындай атыр боюнча мындай кызыккандар барбы? Атыр алмаштырып, базардан базарга атырларды тандап жүргөндөр барбы? Кыздардан бир пикир угалычы. Ал кайсы гүлдү тандашы мүмкүн? Эмненин гүлүн? Саламатсыздарбы? Биздин жооп эгер жаз келгенде айланага жыпар жыт берген, бул албетте жийде. Айланага жыпар жыт берген бул жийденин гүлү деп атат. Урматтуу билермандар. Жийденин гүлү жыттанып турган убакта биз баарыбыз билебиз да, жийде гүлдөптүр деп коебуз да. Айланага аябай мындай жыт берет да булчу Нуриса мырза. Айдарбек мырза санап барады, жийдени дагы айтып өттү, жана акырын ойлонуп да калды. Жийде эмес бекен депчи. Ошон үчүн тереңирээк ойлонсоңуздар жакшы болмок эле. Кокон гилес урматтуу кечирип коюңуздар. Аны жеген жакшы анычы. Эсеп 4-3. Чолпонай Тулибаеваны биз жакшы суроо экен, рахмат суроосу үчүн жана Чолпонай телегөчөгө бир упай алып келди. Мына Айдарбек француз парфюмүн таң калтырган кадимки жийденин гүлү. Оюн улантылат. 8-ci раунд. Жийде кимде? Менимче талкууда жийде чыкпады Нурислам. Ошо Кудайберди Ташиповго тапса керек эле дейм. Жийден жакшы көрөт да алчы. Кудайберди жийден жакшы көрсө балким табар. Марат кызы Агдана, Аксы районунан сиздерге каршы суроо берет. Телгөрүүчү сыр сандык аркылуу бериптир суроосун. Ошондон кийин ана биз суроону окуйлу. Сыр сандык студияга чыгат. Урматтуу билермандар, суроого көңүл бурабыз. Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри болгон Уильям Юарт мындай деген экен. Сыр сандыктын ичиндеги нерсе, эгер сен үшүсөң, сени жылытат. Эгер ысып кетсең, ал сени муздатат. Маанайың чөксө, көңүлүңдү көтөрөт. Толкундан турсаң, тынчтандырат. Уильям Юарт Гладстон эмне жөнүндө айтып жатат? Сыр сандыкта эмне бар? Урматтуу алып баруучу менен мырза жооп даяр. Ким жооп берет? Эгерде мен өзүм жооп берем, эгерде англиялык премьер-министр айтып аткан болсо, демек бул чай. Эмне үчүн чайды айтышы мүмкүн? Эми бул Англияда чай ичүү бул искусство да. Биринчиден үшүсөң жылытат.
ысысаң муздатат, мындай чарчасаң эс алдырат. Негизи чайдын ошондой бир өзбекче айтканда хушбой деп коюшат го. Эс алдырчу ушундай касиеттери бар да. Ал эми алар Англияда чай ичүү бул искусство болгондуктан алар ушундай чайга ушундай мүнөздөмө бериши мүмкүн. Көрөбүз анда предметти. Сыр сандыкта Уильям Кларк эмнени айткан, демек бул чай, урматтуу билермандар. Кайсы чайдын түрүнө кызыгасыз? Кара чай жана көк чай? Бизде ушинтип айтат да. Урматтуу алпарчу, мен үйдө же аралашкан махабат чай жакшы көрөсүз? Жок, атам үйдө көк чай көп ичет да, ошондуктан мен дагы көк чайды жакшы көрөм. Негизи көк чай салыштырмалуу медициндер тарабынан дагы сунушталат. Көк чай ичүү ден соолукка пайдалуу. Эсеп азырынча 4-4. Эсеп 4-4. Актив дизайнын суроосун мен ойнотоюн. Дүйнө жүзүндө чыгыш мушташ өнөрлөрү аябай кеңири тараган. Кызыгуучулар дагы көп. Бирок бир спорт түрү дүйнө жүзүндө өнүкпөй келет. Канчалык ошол спорт түрүн таанытуу максатында кинолор тартылса дагы, ал эч дүйнө жүзүндө ордун таба албайт. Анын себеби ошол элдин кызганчактыгы болгондуктан дагы бул дүйнөгө мындай жакшы таралбайт. Урматтуу билермандар, кайсы спорт түрү боюнча сөз кетип жатат бул жерде? Кетти минута. Эмеспи? Кунг-фу эмеспи? Кунг-фу эмеспи? Кинофильм бар, кино бар, Джеки Чандын, Джеклин толтура кинолор бар, бирок кызганчак мындай бергенди каалабайт да. Мектеби сырларды үйрөтпөй, Силат деген кандай? Силат деген бар. Муай-тай боюнча мисалы эме деле бар да. Баягы Шаолин ушундайлар нерселер. Бразилияда кеңири эле колдонуп атат, азыркы UFC'де чип жүрүшөт. Тизелерди активдүү эле колдонуп жатат, алар джиу-джитсу мисалы. Алар колдонушат андай нерселерди. Тайквондо. Сумо белгилүү эле да. Ну, жок, аны уялат да. Мен япондордон башка эч ким ойнойт сумону мисалы. Кызганчак болгондугунан да. Мектептерин ачпайт экен. Мисалы нацист да, япондор негизи табиятан нацист аларчы баа өздөрү киргизбейт башка нерсеге улутчулдар башка нерсеге беришпейт. Макул, сумодон башка. Сумодон сырткары чыгайлы. Кунг-фу болушу мүмкүн эмес. Айкидо, айкидо популярдуу. Кунг-фу жөнүндө кинолордо тартылган да, чынында. Американский футбол деле ошол жакта бар эле да. Ошолор деди. Сумо уруш мушташ эмес да. Кунг-фу. Кунг-фу. Нуриста мырза, Кинолор барбы? Кайсын жооп? ким жооп берет? Кайсы спорттун түрү жөнүндө сөз болду? Урматтуу алпаручу, чындыгында уруш чыгыштан уруш өнөрлөрү аябай көп, бирок бул аябай популярдуулукка ээ болгон эмес деп атасыз. Демек, биздин жеке баамыбызда менимче кунг-фу болушу мүмкүн. Себеби кунг-фу жөнүндө кинолор аябай көп, мультфильмдер көп. Мисалы, эгер бизде муай-тай деген келди, бирок муай-тай жөнүндө мындай кинолор өтө басымдуу эмес да, бирок Кытай мисалы кунг-фу панда аркылуу деле аябай жайылтканга аракет, мындай аябай көп адам билет бул эмени. Бирок кунг-фу боюнча чемпионаттар, же болбосо кунг-фу боюнча мындай бир олимпиадалык мелдештер болуп тур деп эч качан уккан эмес. Мисалы дзюдо боюнча болушу мүмкүн, башкалар боюнча болот. Джеки Чан, Брюс Линин мекени жана булар өздөрүнүн кинофильмдеринде өздөрүнүн актерлук чеберчилигин өздөрүнүн машыгып жүргөн учурларында канчалык көп колдонушса дагы, кунг-фу дүйнө жүзүнө эмнегедир жакшы таралбай калды. Бул да ошол Кытайдагы кунг-фуисттердин кызганчактыгынан деп айтыш керек. Демек, өнөрдү мүмкүн болушунча жайыш керек, урматтуу билермандар. Эсеп 5-4. Позитивдик абал пайда болду. Кайсы бир деңгээлде команда үчүн. 10-чу раундга старт беребиз. 10-чу раунд. Александр Герасименко, Новочебоксарск. Урматтуу билермандар, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө адам заты үчүн эң керектүү болгон техника бул автоунаа. Кайсы бир мамлекеттен кайсы бир мамлекетке, алардын ичинен Кыргызстандагы сырттан машина ташып пайдаланууда алдыңкы орунда десем дагы биз сөзсүз түрдө сырттан автоунаа ташыйбыз. Бирок адистер сырттан келген автоунаалардын ичинен
сууга чөгүп кеткен унааларды дагы билбей минип жүргөн адамдар бар экенин туюп, аларга бир нече эскертүүлөрдү, кеңештерди айтып келет. Урматтуу билермандар, азыр биз сиздерге сууга чөкпөгөн же чөккөн автоунааны билиш үчүн эмнелерге көңүл буруу керек экендигин айтабыз. Эгерде сиз базардан автоунаа сатып алуучу болсоңуз, Шахназар, анда төмөнкү нерселерге көңүл бурууга чакырат. Биринчи, багажды ачып, автоунаанын кошумча запас дөңгөлөгүн текшеришиңиз керек дейт. Эгерде анын дискасында кандайдыр бир калып калган дактар же бир ушундай бир белгилер болсо, мындай дат баскан белгилер болсо, демек билиңиздер, бул автоунаа сууга чөккөндүн белгиси дейт. Экинчиси, машинанын айнектерин жаап, кондиционерди жана печканы бардык кубатта иштетип көрүңүз, максималдуу түрдө. Эгерде ошол жерден каңырсыган жыт чыкса, шамал кошулуп, Базарбай мырза, анда билиңиз, бул машина сууга чөккөндүгүнүн белгиси дейт. Эми сиздерге үчүнчү негизги дагы бир кеңешти айтмакчы болуп жатат. Бирок үчүнчү кеңешти сиздер табышыңыздар керек. Дагы эмнеге көңүл буруш керек сууда чөккөнүн билиш үчүн. Кетти минута. Тескерисинче ичиндеги нерселердин бүт баардыгын жууп кетет да суу. Мисалы машинаны алып атканда тескерисинче азайбайбы? Алып атканда Жок, машинанын салмагы белгилүү да негизи. Машинанын салмагы белгилүү болот. Себеби алар машинаны бир жерден экинчи нерсе доставка кылганда сөзсүз түрдө тартып ошо килограммга жүктөрүшөт аларчы. Ал эми ошол түшүрүп аткан моменттеги транспортировкадагы килограмм менен келип тарткандагы килограммда разница болушу мүмкүн. Себеби ал бензин ичпейт мисалы. Базар процессине көз алдым. Жок, эми балким ошондой кеңеш болушу мүмкүн да, там ичиндеги кир, ылай бүт баардыгы. Радиатор эмеспи? Радиатор эмне болот? Радиатор эмне болот? Дат басып калышы мүмкүн. Ана айтып атпайбы, дат басып майланышып, дат басып калышы мүмкүн. Дат басканда ошону кошуп айтып кетет. Ана айтып өттү анычы. Дагы эмне болушу мүмкүн? Карагыла, машина сууга чөктү, ичинде деталь эмне болушу мүмкүн? Суу, сидениясы болушу мүмкүн. Жок, сиден кургатат да анычы, аны кургатат. Ичинде кайсы бир деталинде өзгөрүү болушу мүмкүн. Ичиндеги салон бар болсо дегенде. Бирпеле болот да, мындай, кайсы. Эмне болушу мүмкүн? Электроникалык жабдыктарында. Жок, аны оңдошот, алар сатышат анычы. Бул элементардуу нерсени сурап атат бул жердечи. Рульда эмеспи? Руль эмне болушу мүмкүн? Мисалы, ичинде сиденье, педаль эмне болушу мүмкүн? Скоростунда бирдемке болушу мүмкүнбү? Же жайлашы мүмкүнбү скорость эмне болушу мүмкүн? Может, капотты ачып бир нерсе, бир деталь башкача болуп калат. Ошо кайсы деталь деп сурап атат да. Салон кетти. Дагы кайсы жери калды? Коробкасында бул жерде айтып атат. Багажды ачып, буну айтты, айнектерди жаап, бардык нерсе, кондиционер чындап эле эң назик нерсе ушулар. Только она капот калдат да. Алдыңкы жагы. Осы мужикадан, өн чыгышынан. Нурислам мырза. Салмактуу бердиңиз. Акыркы эмен ойлонобуз, 1 минут убакыт. Машинаны сатуучулар краскалашы мүмкүн, айнегин алмаштырышы мүмкүн. Сиз көргөн бардык жерде алмаштырышы мүмкүн. Бирок ушул нерсени алар балким көңүл буруп алышы мүмкүн. Урматтуу алып баруучу, чын азыр сиз бардыгын айтып өттүңүз да, мен кайсы жерин айтышыбыз керек деп ойлонуп калдым. Чындыгында аны мен да уну айдап жүрөм, мен да билбейт экенмин. Азыр чыгып мен караймын ошол жерде. Жапарып карайлы анда. Урматтуу алып баруучу, чындыгында аябай мен өзүм кээде машина айдагам, бирок бул боюнча кесипкөй эмесмин да. Анан аябай маселе болуп атат, чындыгында кайсы жери болушу мүмкүн деп. Тоокер кылабыз. Бизде башка вариант жок. Базарбай Юлдашев жапер. Кахуттун чемпиону Базарбай Юлдашев. Машина автоунаа айдайсызбы, Базарбай? Айдап. Макул катализатор болуп көрсө. Катализатор? Деталь дедиңиз башка вариант жок. Предмет да? Автоунаага тиешелүү нерсе. Автоунаага тиешелүү нерсе. Башка жок. Катализатор. Эмне болот катализатору? Алынат. Алмаштырылат. Алмаштырылбайт, көп катализаторлор четтен киргенде алып коет го, ошондой сыяктуу. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтам. 5 болобу же 6-4 болобу экен. Автоунаага отурганда биз сөзсүз түрдө биринчи кезекте коопсуздук курун тагынабыз. Базарбай мырза. Коопсуздук куру. Караңыздар, коопсуздук курун деп атат Нурислам мырза.
тагынгандан кийин коопсуздук курумда чоебуз да биз тартсак коопсуздук курунун ичиндеги оролгон жери сыртка чыгат. Эгерде автоунаа сууга чүккөн болсо, Нуристан мырза, коопсуздук курунун ичкериде түрүлгөн жери дейт дак болуп калат экен, кир болупчу. Аны эч ким көңүл бурбайт экен, ал кетпейт дагы экен, ошол жерде дак болуп тура берет экен. Аны сыртка тартып, Семетей мырза, акырына чейин тартканда машинанын сууга чөккөн чөкпөгөн жетиштүү далили ошол жерде экен да. Эгерде ал таптаза болсо деп атат, ал сууга чөкпөгөн машина, эгерде кандайдыр бир кирдин орду билинсе, демек ойлогула ал машина сууга чөккөн дейт. Анткени суу машинанын бардык тарабына кирип кетет, Нуристан мырза, чөккөндө. Коопсуздук куру. Урматтуу билермандар, эсеп 5-5. 5-5 команда менен тилгөөчү теңдешти. Урматтуу билермандар, чечүүчү 11-чи раунд, тынчтанабыз. Кытайдан Тынчтыкбек Кубатбеков суроо жөнөтөт. Тынчтык Кубатбеков, Кытай Республикасында биздин мекендешибиз. Кытай элите 5-2-0 жазып коюңуздар. 5-2-0 же 520 деп койсоңуздар деле боло берет. 5-2-0 сандарынын комбинациясы өзгөчө мааниге ээ. Кытайча бул сандар U-R-Ling деп окулат. 5-2-0 Кытайча U-R-Ling жазып алсаңыздар болот. Атүгүл ай календарынын 7-айынын 7 күнү бир өзгөчө күндү белгилешкенде 5-2-0 сандарынын комбинациясы өтө популярдуу боло чыгат ушул жерде. Сиздерге суроо. Кытай элинде 5-2-0 сандарынын комбинациясы эмне үчүн өзгөчө мааниге ээ? Кетти минута. 387 күн. Алардын өзүнүн сыйынуу күнү эмеспи дени боюнча? Кытайда кандай популярдуу нерселер бар? Китайский Новый год. Качан болот Кытай? Ошо жайында болот. Февралда болот. Китайский Новый год. 7-ай болсо 187 айдын 7 күнү UR-Link. Если URL деп айтса, бул ссылка болот да. Ооба, эмне үчүн 520 популярдуу Кытайда? 365 күн бар негизи. 520, 365. Кытайский календар деген барбы? Ошол бир популярдуу комбинация келип чыгып атат. 5-ти 2-ге көбөйтөбүзбү, может быть, бар 10 чыгат. Булардан негизи 8 сан аябай популярдуу мисалычы. Дагы эмне Кытай календарында 7 айдын 7 күнү күн тутулат, ажыдардын бир нерсесин белгилешет булар. Драконий праздник коюлат. Болушу мүмкүн. Так, ай менен күндүн теңелишүүсү төрөлгөн жылы эмеспи? Октябрда белгилешет. Кара. Жок, 8-февралда жаңы жыл белгилешсе, 6 ай август болот. Бирок булар Конфуцийди октябрда мугалимдер күндө белгилешет болчу. Баягы эле искусство войнаны ким жазган? Сымат сен биле, ошону эмеспи? Жок, бул эме эмеспи, Базарбай биздин заманга чейинки ушул жылы Конфуцийдин туулган күнү эмеспи? Кытайда ол 520-жылы курулган. 550 династия Циндин оны типа основаниясы 520 7 айдын 7 күнү UR-Link. 520-жылы бир нерсе болгон эмеспи? Кытай тарыхы. Туулган күнү ошондо, Конфуцийдин. Бир кайталатайлы, ошон жооп беребиз болду. Баягы Троецарствие бар да турабы. Ошо Троецарствие байланыштуу эмеспи? Болушунча. Бул жерде эмне, кандай өзгөчө күн жөнүндө сөз кетип жатат, Нуристан мырза? Күн менен түндөн тең. Жашоодогу өзгөчө күн. Урматтуу алып баруучу, чындыгында ойлонуш аябай кыйын болду бул боюнчачы. UR-Link 520 7 айдын 7 күнү. 520 саны бул балким Кытайдагы улуу философ Конфуцийдин туулган жылын билдирет окшойт деп атабыз. Себеби ким ушул сандардын комбинациясы пайда болгон сайын эле алар балким Конфуцийдин туулган күнүн эстей беришет окшойт Кытайда. Адамзаттын жашоосундагы өзгөчө күн дегенди сиз эмнени түшүнөсүз? Бул төрөлгөн күн да, өзгөчө күн, төрөлгөн күн, жаңы жыл. Ата-энесинин туулган күнү болушу мүмкүн. Ушул эле өзгөчө күндөр бар деп ойлойсузбу? Сиздин өзүңүздүн жашооңуздагы өзгөчө күн деп кайсы күндү айта аласыз? Мен төрөлгөн күнүм, үйлөнгөн күнүм. Төрөлгөн күн, үйлөнгөн күн. Ушул сыяктуу. Ошондо кайсыл жоопту берип атасыз мага? Эми өзгөчө күн боло турган болсо, урматтуу алып баруучу, бул сенин туулган күнүң.
именно жеке фактор катары, адамдын фактору катары ала турган болсок, адам үчүн эң маанилүү күн бул анын жарык дүйнөгө келген күн. Ошол күндө ушул сыяктуу комбинация боло турган болсо, алар ушул аркылуу бир нерсени эстеши мүмкүн. Кытайча эч билбейсиз, Кытайча эч билбейм. Биздин студияда кытайча жок, эч ким билбейт кытайча. Барбы? Баш чайкайсыздар, жок. Жоопту кабыл алдым мен. Демек бул туулган күн жөнүндө, туулган күн комбинациясы деп жооп берди капитан. Мен туура жоопту айтайын. Бизде мындай сөз бар экен да, эркек кишинин бул жашоодо 3 өзгөчө күнү бар депчи. Анын биринчиси туулган, төрөлгөн күнү, экинчиси үйлөнгөнү, үчүнчүсү балалуу болгон, уулду перзенттүү болгон. Кайсы бирин сиз өтө өзгөчө деп эсептейсиз, Шахназар? Азыр менде биринчиси гана бар да, туулган күнү. Жок, биринчиси болуп өттү. Сиз 19га чыктыңыз. Бул өзгөчө күн, урматтуу билермандар. Кече жакында эле Нуристан мырзанын өзүнүн башында болуп өттү. Кытай тилинде мен сени сүйөм деген фраза, мына кече жакында Нуристан мырза тоюңузда ушул тууралуу суроо болду. Тамада мен сени сүйөм дегенди ар кайсы тилде айттырды. Кытайча мен сени сүйөм деген фраза уайни деп айтылат. Уайни. Уайни деп айтылат. Ал эми уэрлинг Нуристан мырза ушул фразага окшош угулганы үчүн дагы ай календарынын 7-айынын 7-күнү Кытайда сүйүү күнүн белгилешет. Урматтуу Нуристан мырза, жана 520 деген SMS-терди сүйүшкөндөр бири-бирине жөнөтүшөт экен. 345 бар го бизде I love you дегенчи. Жок, мен сени сүйөм деп биз аны которулганбызго 300 инициал. Ошонун кытайча версиясы экен да. Ошонун кытайча версиясы. Ошон үчүн мен сизден такап сурап атам да, өзгөчө күнүңүз кайсы десем үйлөнгөн деп найыл айтып койдуңуз да. Бул сиздин өзгөчө күнүңүз. Өзгөчө күнүңүз болчу. Оюн жыйынтыкталды. Бир упай айырма менен команда жогорку лигаға чыга алган жок. Оюн эми бул? Нуристан мырза, оюн тууралуу сиздин пикириңиз. Капитан болуу кандай экен? Реалдуулукта көрдүңүз? Жеңе турган момент болду негизичи, бул биздин катачылык, оюнда оюн бүткөндөн кийин мындай кылсак, мындай болмок да деп айткандан аябай алысмын. Бүгүнкү ситуация ушундай болду, абал ушундай, учур ушундай. Биз эч нерсе дей албайбыз, оюнду жыйынтыгы көрсөтүп турат бүгүнкү оюнду. Албетте команданын курамы толук болгон жок, себеби команданын курамы жарымы келген жок. Албетте алар жөнөкөй билермандар эмес болчу. Балким алар бир сурат тапканда бүгүн жеңмекпиз деген бир жакшы ойду айтабыз. Анан урматтуу алып баруучу, бүгүнкү оюнда ошо Кадамжай районунан келген Бегали Мырсалиевдин экинчи дүйнөлүк согушта чалгынчылар колдонгон буюм жөнүндө берилген суроону биз команда менен мыкты сурап атабыз. Бегали Мырсалиев Кадамжай районунан бүгүнкү суроодо чалгынчылардын катты окуу тууралуу буюму жөнүндөгү суроосу менен мыкты суроо эси болду. Бул телегөрчүнү куттуктайбыз. Ары бол, адал таттуу дайыма жаңы гана токочтору, шириниктер менен, торттор менен биздин билермандарды кубанып келет. Аны эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга чоң рахмат. Келген биздин клубдун меймандарына чоң рахмат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Билей күчтүү бирди, милибей күчтүү миңди жыгат. Аман болуңуздар.